Bir топ жігіттер үйге келіп түшеді. Жолда келе атышып, түнеп ес алып алалы деп, жыланды жылға деген жерге қонып қалышады. Қонып қалғандан кейін жігіттердің ішінен ұлысы, жігіттер жаңа эле ұйқыға кіргенде қанжығада байланып тұрған қыл арқанды тегерете таштап қойды. Апа, біз жыланды жылғадан түнеп өттік, шүгүрбүз, есен со жеттік дегенде, рас болбоду, келгениңер жакшы болгон экен дейт. Ошондо ошол үйдө тосуп аткан баласы айтып, жыланды арканды эмнеге койдуңар десе, көрсө кыргыздын аркында салтында сүт эмген тайдын куйругунан кылдардын кесип алып ошондон эшкен аркан жандуу болот экен. Кыл арканды кармап көрдүңүз беле? Дене башы дүрт этип кетет. Ошондон жылан өтпөйт экен. Ошон үчүн улуу көчтөрдө өрүшкө конгондо, жайлоого конуштун тегергенде бозу тигилгенден кийин тегерете кыл аркан таштап коюшат экен. Ошонгө чейин эле жерге кыл арканды таштап коет. Курт кумуска, жылан, бака сакалар кирбесин деп. Бир эле кыл аркандын касиети. Бешиктин тегергенине таштап коет. Ошентип кыл аркандагы кыргызга аябай кызмат кылгат. Ошондо жанагынтип айтып атпайбы биз тегерете аркан таштап коюп, аман эсен үйгө жетип келдик деп. Бул дагы бир ошо кыргыздын нарк чөрөлөсүнөн үзүндүлөрдү айтып, бүгүнкү күндө ушундай айлакер амалкөй эл болгонубузду даңазалап айтып, жаштарыбыздын кулагына куюп атабыз да.